Эми мына могуларды кандай чыгарабыз? Буларды азыр жөн эле кошуп кемите албайбыз. Жалпы кашак алганга болбойт экен. Себеби көбөйтүп бөлүүдө эмес. Кошуп болгондо тамырдын ичиндеги сандар окшош болсо, анан кошуп кемитсек болот экен. Ошондуктан окшотуп алганга аракет кылалы. Эң биринчи муну чыгаруу тактикасы мындай болот. 18'de көбөйтүүчүлөргө ажырата берсек 9/2 болуп калат, Демек 18'di 9/2 деп ажыратсак 9'дан тамыр чыгат да, демек 2'ден чыкпайт. Демек бардыгын 2'ге бөлүп чыгабыз. Ошондо 32'ni 2'ге бөлсөк 16/2 болуп калат. 50 болсо 25/2 болуп калат. Мына көрдүңөрбү, уже оңой боло баштайт. Себеби уже 16/25'тен тамыр чыгат да, 72'ni 2'ге бөлсөк 36/2 болуп калат экен. Так, ошондо 9'дан 3 чыгат. 16'dan 4 чыгат. 25'ten 5 чыгат. Отуз алтыдан 6 чыгат. Ошондо баардыгы тамыр астында 2 болгондуктан, мисалы үчүн тамыр астында 2'ни кашанын сыртына чыгара берсек болот. Себеби монун ортосунда көбөйтүү бар да. Андан сырткары жөн эле кошуп койсок деле болот. 3'кө 4'тү кошсок 7, 7'ге 5'ти кошсок 12 тамыр астында 2 бөлүнгөн 6 тамыр астында 2 болот. Бул экөө кыскарат, анан 12'ни 6'га бөлсөк 2 болот. Мына ушинтип чыгат экен. Муну деле мына тамыр астында 2 турат, демек могуларды дагы 2'ге бөлүп салабыз. Ошондо тамыр астында 2 плюс 4/2 болуп калат. Анан 2 жүздү да 2'ге бөлсөк 100/2 болуп калат. Так, ошондо тамыр астында 2 өзүн жазам да, 4'төн 2 чыгат, 2 тамыр астында 2, 100'дөн 10 чыгат, 10 тамыр астында 2. Бул экөөнү кошсок 3 тамыр астында 2 болот, бөлүнгөн 10 тамыр астында 2. Тамыр астында 2'лер кыскарат дагы, ошондо 10'дон 3 же болбосо 0,10 деп койсок болот экен. 75, 48, 12 дейт. Эң кичинекейи бул жерде 12 болуп турат. 12'ни көбөйтүүчүлөргө ажыратып ийсем 4/3 болуп ажырайт. 6/2 деп деле ажырайт. Бирок 6'дан тамыр чыкпайт да, ошо тамыр чыккандай кылып ажыратышыбыз керек да биз 4/3. Анан 75'ti демек бул жер 3 болгондуктан 75'ти 3'кө бөлүп койсом 25/3. Анан бул жер 16/3 болуп ажырап калат. 25'ten 5 чыгат. 5 тамыр астында 3 минус 4 тамыр астында 3 бөлүнгөн 2 тамыр астында 3, 4'төн 2 чыгат. 5'ten 4'tü алсак 1 эле калат. Ошондо тамыр астында 3 бөлүнгөн 2 тамыр астында 3. Бул тамыр астында 3'тер кыскарып кетсе 2'ден 1 калат экен. Ушинтип иштейт экенбиз. Мына кийинки тапшырмалардагы мына 5 болуп турат. Демек 80'ди биз 5'ке бөлсөк 16 болуп калат, 16/5. 45'ти 5'ке бөлсөк 9/5 болуп ажырайт. Анан асты тамыр астында 5. 16'дан 4 чыгат, тамыр астында 5. 9'дан 3 тамыр астында 5 бөлүнгөн тамыр астында 5. 4'төн 3'тү алсак жөн эле тамыр астында 5 калат экен, бөлүнгөн демек 1 болот экен, көрдүңөрбү? Демек муну дагы тамыр астында 6 плюс 6/4 болуп калат да, бөлүнгөн тамыр астында 6. Тамыр астында 6'ны кашан сыртына чыгара берсек да болот, мисалы. Мына бул жерден деле чыгарсак болот, ошону көргөзүп атам да силерге. Ошондо бул жерде чыгара берсек 1 калат, плюс 4. Могу тамыр астында 6'ны чыгарсак 4 калат да. Тамыр астында бул экөө кыскарып кетсе, демек 5 калат экен. Мына ушундай чыгаруу жолу да бар да. Мына могуларды дагы ошо тамыр астындагыларды чыгара берип, ушундай иштесеңер болот экен. Мына балдар, ушул тапшырмаларды машык кыла. Могул айрыкча ошолорду дагы мен кандай чыгарган болсом, ушундай кылып чыгарып, машыгып көргүлө кандай болуп ажырайт экен. Анан көбүнчө могу тамыр астында 75, 48 дегендер булар көп жолу кезиккен сандар да. Ошолорду көбүрөөк чыгарып эстеп калсаңар жакшы болот экен.